Moskva rayonduk bölümünün жаңы имаратының ачылған жеріне өзі құрап тізілді. Жолы Сойча башқармасының басшысы подполковник Жақыпбеков. Бүгін УКМКнын Чүй облысы боюнча Москва райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачуу аземи болуп өттү. Иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, башкармалыктын өздүк курамы жана ардагерлер катышты. Ошону менен УКМКнын Чүй облусундагы бардык бөлүмдөрү жаңыланып, кызматкерлерге керектүү шарттар камсыздалганын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев белгиледи. Биздин мамлекетибиздин түндүк регионундагы бул Талас, Чүй, Ысык көл, Нарын облустарындагы бардык райондук шаардык бөлүмдөрдүн жаңы имараттары ачылып бүттү. Мындан ары кайсыл жерге барып кызмат кылбаңыздар, кызмат ордуңуздар дайым болот. Ал жерде бардык шарттар түзүлгөн болот. Ошол кызмат ордуңуздар менен элге кызмат кылууга мүмкүнчүлүктөр болот. Аны менен катар төрага өлкөдөгү бир катар маанилүү жагдайларга токтолуп, базар ээлерине берилген эскертүүнүн жыйынтыгында алар жерге болгон ижара акыларын 30%дан 50%га чейин азайтканын маалымдады. Деген менен базар ичиндеги шарттарды жакшыртуу жана контейнерлердин баасын төмөндөтүү маселеси күчүндө турат. Мамлекетибиздеги ошол базарлардын кожоюндарына өзүмдүн атымдан bir ырасчылык билдирип кетким келет. Себеби дегенде мамлекетибиздеги бардык базарлардын кожоюндары бардыгы өздөрүнүн аренда акыларын түшүрүштү. 20-30%ден 50-60%га чейин түшүрүштү. Мындан ары эми ошол базарлардын ичиндеги тегерегиндеги тартиптерден өтүш керек. Эми дагы бир тапшырма бар. Бул базарлардын арасында контейнерлердин кожоюндары менен сүйлөшүү. Себеби ошол базарлардын арасында контейнерлер бар экен. Ошолордо bir эле кожоюн 3-төн, 4-төн, 5-тен, 10-дон контейнер алгандары бар экен. Контейнерлердин баалары өтө кымбат экен. Контейнерлер 50-60 миң доллардан баштап 100-150 миң доллар, 200 миң долларга чейин турган контейнерлер бар экен. Мына ушул маселелерди чечишибиз керек. Ошондо жөнөкөй адамдарга толук шарттар түзүлөт. Ошондой эле УКМК төрагасы мыйзамсыз интимдик кызмат көрсөтүүчү жайлардын ишин бөгөттөө боюнча оор иштер жүрүп жаткандыгын, анын алкагында бир катар жетекчилер жумуштан алынып, милиция, мэрия, УКМКнын айрым кызматкерлерине да катуу чаралар көрүлгөнүн маалымдады. Мына жакында эле 2 күн болду. Бишкектин 1-май районунда Кулиев көчөсүн билесиздер. Акыркы 30 жылдан бери Кулиев көчөсүн билбеген адам калбады. Ошол жердеги баягы притондор боюнча. Ошолорду канча аракет кылса да жок кыла алышпады. Бирок биз жок кылдык. Кече жакында ошо Кулиевден дагы бир притон алып чыгышты. Бул притонду орноштурган үчүн, ошонун контролдо болгондугу үчүн мына бүгүнкү күндө милиция начальник иштен алынды. Ондогон ошо милициянын кызматкерлери жазаларын тартышты. 1-май райондук администрациянын аким жумуштан алынды. Мэриянын бир нече кызматкерлери жумуштан алынды. Биздин ошол жердеги Бишкек шаарында иштеген 1-май районунда иштеген биздин бөлүмдүн кызматкерлери өздөрүнүн наказанияларын алышты. Мындан ары да ушундай болот. Ошондой эле Камчыбек Ташиев коопсуздук кызматкерлерине 2023-жылдын акыркы чоң тапшырмаларынын бир катары өлкө аймагындагы күрөөканалардын ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл буруу талабын койду. Анткени насыяга акча берүүчү күрөөканалардын кызматын карапайым адамдар пайдаланып, алардын 100%дык үстөк кошууларын төлөй албай, жабыркап турак жайынан, мал мүлкүнөн ажырап жаткандыгы айтылды. Мисалы, кээ бир ломбардтар, мына сотовый оператор О деньги деген бар экен. МКК акча булак дейт. 244% менен берет экен. МКК Заман Финанс, бывший Сомо дейт. 267% менен акча берет экен. Ломбард Элдик Капитал, бывший Сомо дейт. 267% менен берет экен. МКК Достукча, Акчамат дейт. 378% менен берет экен. МКК Абаян дейт. 104% менен берет экен. Мына бул эмне деген адамды элди тоноо деген. Ушуларды көздөн көз тонотуп коюп, каратып коюп, биз карап отурабыз. Андай болбош керек. Бул дагы улуттук коопсуздукка түздөн түз таасирин тийгизет. Биз муну мыйзам чегинде улуттук банк лицензия берип атабы ошол ломбардтарга. Улуттук банк менен чогуу, ошонун бөлүмчөлөрү менен, кызматкерлери менен чогуу иштеп туруп, ошол проценттик ставкаларды түшүрүшүбүз керек. Биз ойлоп атабыз, мына эксперттер эсептеп чыгышты, 30%тен бийик
ломбардтар процент койбош керек. 30% бийик кое турган ломбардтардын бардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек. Андан соң жаңы имараттын кызыл лентасы кесилип, бөлүмдүн кызматкерлерине түзүлгөн шарттары менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев таанышып чыкты. Құдай бұйырса, 3 тарапы тең жақсы болот. Имарат бар. Мыйзам туура келет. Шарттары жакшы, балдар жакшы иштешет. Эң негизгиси мен ойлойм, баары тынч болсо, адалар мамлекети сөнүп кетет. Құдай бұйырса ошо мамлекети сөнүп кетсин. Белгилей кетсек, УКМКнын Чүй облусу боюнча Москва райондук бөлүмүнүн буга чейин жеке өзүнө таандык имараты жок болгон. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абзибейлал уулу, Регион телеканалы, Чүй облусу.